Тапшырма баланын сый урматы. Биз дагы эле ошол Маслоунун пирамидасы боюнча баланын муктаждыктары боюнча жүрөбүз. Баланын сый урматы. Эч качан бир туугандарга салыштырбайбыз. Тапшырма ушул. Эгерде сизде өзүңүз автоматтык түрдө бир туугандарды, балдарыңызды бири бирине салыштыра турган болсоңуз, эжеңди көрдүңбү же байкеңди көрдүңбү, сиңиңди көрдүңбү деп салыштыра турган болсоңуз, бул сиздин бала тарбиясы боюнча билимсиздигиңиздин сабаттуулугуңуздун жоктугу. Же болбосо ошол кайсы бир балаңызда кандайдыр бир кемчилик көрүп аткан болгон болсоңуз, ал сиз өзүңүз менен иштей электиңиз, өзүңүздүн кемчилигиңизди, өзүңүздүн кабыл албаган сапаттарыңызды ошол балаңыз аркылуу көрүп, анан башка бир туугандар менен салыштырып атканыңыздын абалы деп түшүнсөңүз болот. Демек, сизде мээңизде автоматтык түрдө балаңыздын кемчиликтери көзүңүзгө көрүнүп тура бере турган болсо, ошол сапатты өзүңүздө кабыл ала элексиз. Эгерде өзүңүздүн самооценкаңыз менен, өзүңүздү кабыл алууңуз менен толук иштеп бүткөн болсоңуз, анда жөн гана бала тарбиясы боюнча билимиңиздин аздыгы деп түшүнсөңүз болот. Эч качан бир туугандарды бир тууганга салыштырбайбыз. Бир туугандарды бир тууганга салыштырсак, аларды душманга, жек көрүүгө, кызганууга, даже душманга, даже өмүр бою бири бирине жек көрүүгө айлантып алышыбыз ыктымал. Ар бир баланын жөндөмү дагы, табияты дагы, өзгөчөлүгү дагы бир үй бүлөдө, бир ата энеде төрөлсө дагы таптакыр башкача, өзгөчө боло тургандыгын кабыл алышыбыз керек. Эгерде бир балдарыбызга иш бере турган болсо, кимдир бирөөсүн же болбосо кичинекейин, же болбосо кимдир бирөөсүн азаматсың, молодец деп мактап, экинчисине кайдыгер мамиле болуп учпай кое турган болсок, бул дагы сиздин балдарыңызга карата адилетсиздик мамиле кылып атканыңыз, балдарыңызга карата сөйгүнүн бербей атканыңыздын белгиси деп түшүнүшүңүз зарыл. Мактайсызбы, анда тегиз мактаңыз, баалайсызбы, тегиз баалашыңыз зарыл. Андан кийинки балдардын бир туугандык ынтымактык сүйүү мээримин күчөтүү үчүн алардын маанайы жакшы учурунда дайыма биз бактылуу үй бүлөбүз, биз ынтымактуубуз, биз бири бирибизди жакшы көрөбүз деп маанайы жакшы кези учурунда, жакшынакай баарлашуу чай ичүү учурунда айтыңыз. Дайыма балдарыңызды чогуу 5-6 беш алтоо, 2-3 болсо 2-3 боюнча кучактап, чоңунан баштап кичинесине, акыры кичинесине чейин катары менен өөп, эркелетип, сүйүп чыгыңыз. Тапшырма ушундай болмокчу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиз сабактын аягына чейин көргөндүгүңүз, уккандыгыңыз бул өтө сиз үчүн жеңиш. Өзүңүздү мактаңыз. Сиз мээримдүү апасыз. Сөзсүз өзүңүздү мактаганды, баалаганды билиңиз. Эгерде амал кыла турган болсоңуз, анда өтө жакшы, мыкты акыл сиз деп айтар элем. Суроолор болсо албетте суроо бериңиз. Мен сиздердин сурооңуздарга чын дилиммен жооп берүүгө даярмын.